Манас шаарында курулуштун кызуу темпи байкалат. Бул жерде эгемендүүлүктүн 35 жылдыгына карата жана ошондой эле жыл соңуна чейин бүткөрүлө турган социалдык объектилер. Кыргыз Республикасынын курулуш министри Нурдан Орунтаев Манас шаарында курулуп жаткан социалдык объектилердин курулушунан жеринден таанышып жатат. Ошондой эле курулуштарды өз убагында заманбап, ыңгайлуу жана өз мөөнөтүндө бүткөрүү жагына көңүл бурууда. Башкы максат коомчулукка, элге пайдалуу, ыңгайлуу, заманбап социалдык курулуштарды өткөрүп берүү. Министрдин иш сапары номер 13 Роза Азимбаев атындагы мектепке кошумча курулуп жаткан жаңы окуу корпусунан башталды. 3 кабаттуу 528 орундуу имаратта окуу класстарынан тышкары лабораториялар, китепкана, ашкана, медициналык бөлмө, жыйындар жана спорт залдары каралган. Бул иштердин баары ушул мамлекеттик бюджет тарабынан бөлүнүп аткан акча каражаттардын эсебинен салынган объектилер. Андан тышкары айта кетчү нерсе, бүгүнкү күндө республиканын аймагында чоң ири чоң проектилер дагы бүгүнкү күндө курулуш иштери башталып, кызуу жүрүүдө. Андан соң Нурдан Орунтаев Акылман президенттик мектеп лицейинин курулушу менен да таанышты. Манас шаарында 1,5 миллиард сомдон ашык каражатка салынып жаткан бул ири билим берүү мекемеси президент Садыр Жапаровдун тапшырмасынын негизинде курулууда. Бул объект дагы бир өзгөчөлүгү бар. Бул башка акылмандарга караганда бул жерде квадратурасы дагы чоң, сыйымдуулугу дагы чоң, жана ошондой эле баардык нерсеси бар. Өзгөчө бир мамлекеттик деңгээлдеги бир объектилердин бири. Министр белгилегендей, Манас шаарында курулуп жаткан, деги эле облус аймагында курулуп жаткан социалдык объектилер, алардын ичинде мектептер өзгөчө шарт менен курулуп жатат. Тактап айтканда, билим берүү сабактардан сырткары, сыртта ачык асманда момундай ачык сабактарды өтө тургандагы шарттар жаралып жатат. Дагы бир өзгөчөлүгү электр энергиясы күн панелдери менен дагы камсыздалат. Министрдин кийинки багыты Кангандиев аймактык башкармалыгынын аймагында курулуп жаткан 750 орундуу мектеп болду. Билим берүү мекемесинде баардык шарттар каралган. Ал эми Достук кичи шаарчасындагы номер 21 Жолболду Болотов атындагы мектептин кошумча имаратында 375 орундуу окуу корпусу курулууда. Белгилей кетсек, курулуш министрлиги тарабынан Манас шаарында жалпы 6 жаңы мектеп салынып жатат. Бул Манас шаарындагы эң чоң мектептердин бири, 750 орундуу мектеп болот. Фактически где-то 1000 балага чейин камтыйт. 2000 баланы камсыздай алган мектеп. Министр облустук клиникада курулуп жаткан 7 кабаттуу оорукананын жана 5200 орундуу спорт аренанын курулушу менен да таанышты. Бул объектилер шаардагы социалдык инфраструктураны жаңы деңгээлге чыгарууга багытталган ири долбоорлордун катарын толуктайт. Эскерте кетсек, Жалал Абад облусунун аймагында курулуп жаткан баардык объектилер облус башчынын да тыкыр көзөмөлүндө болууда. Себептен келгенден бери мына неме кылдым, мектептин баардыгын тапшырма баардыгын коюп атып, азыр ошо 710 кружок область боюнча ачылды да. Мына быйыл болсо өзүңүздөр билгендей эле мына Куба губернатору деп жана неме өткөзгөн болчумун да, олимпиада өткөзүп. Курулуш объектилерин кыдыруунун жүрүшүндө Нурдан Орунтаев жооптуу кызматтарга иштерди белгиленген графиктен кечиктирбөөлү, курулуштун сапатына өзгөчө көңүл бурууну тапшырды. Баардыгын ушу сентябрь, октябрь айларында толук ишке берип, Кудай буйрса биздин жаш муундарыбызды ошол окуу жайларына киргизебиз. Баардык талаптар жаңы талаптар менен иштелип атат. Индивидуальный проектилер бар, типовой проектилер бар. Ар бир мектептин өзүнүн өзгөчөлүгүн чыгарганга аракет кылып атабыз. Баардыгы жанагындай күн панелдери менен камсыз болот. Баардыгы ошол эле жаңы мебель менен камсыз болот. Мындан тышкары министр облустагы демөөрчүлөрдүн колдоосу менен курулуп жаткан мектеп жана бала бакчага да барды. Белгилей кетсек, аталган социалдык объектилер мамлекеттин балансына өткөрүлүп, алардын курулушун аягына чыгаруу иштери министрликтин көзөмөлүндө болот. Нурдан Орунтаев объектилерди белгиленген талаптарга ылайык сапаттуу бүткөрүп, пайдаланууга берүүгө өзгөчө көңүл бурууларын белгиледи. Байгазы Райымкулов, Бибек Жумабаев, ЛТР, Жалал Абад облусу.